Көчмөндөр оюндарынын географиясы жыл сайын кеңейип жатат. Алгач 2014 жылы өткөрүлгөндө 19 мамлекет катышкан болсо, 2016 жылы 62 өлкөдөн өкүлдөр келген. Ал эми 2018 жылы 74 мамлекетти бириктирген. Бул ирет катышуучулар андан дагы көп. Түркияда өткөрүлүп жаткан 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 102 мамлекеттен 3000ден ашык спортчу катышууда. Дал ушул 102 мамлекеттин желектери Изник шаарындагы стадиондун негизги көчөсүнүн эки тарабына илинген. Албетте желектердин түстөрү ар башка, алардын сүйлөгөн тилдери дагы ар башка. Бирок бардыгын бул жерде бир нерсе бириктирип турат. Ал көчмөн цивилизациясынын маданиятын сактап калуу жана аны жайылтуу идеясы. Дүйнөнүн чар тарабынан көчмөн элдерди бир аянтчага чогулткан оюндар 4 күнгө белгиленген. Аны өткөрүүгө Түркия даярданып, атайын стадион салган. Ачылыш азем президент Садыр Жапаров менен Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдогандын катышуусунда өттү. Түркиянын лидери көкөрдөгү сууну куюп, оюндарды баштап берди. Куюу аземи орнотуп жатат. Режеп Тайып Эрдоган Түркия көчмөн турмушту даңазалап жатканына канааттанып турганын белгиледи. 2020 жылы уюштурууну көздөшкөн. Бирок каптаган коронавирус илдети 2 жыл жылдырууга мажбур кылган. Түркиянын лидери мындан ары ар дайым 2 жылда бир ирет өткөрүлөрүнө ишеним артты. Türkiye Bursa'mıza Тынчтыкка, тилектештикке жана кызматташтыкка негизделген бул оюндар аймакта диний жана этникалык кагылышуулар, чыңалуулар жана кризистер күйүп турган учурда өзгөчө кызматташтык аянтчасы экенине ишенем. Түркия бул ирет үй эси болууда. Изник сыяктуу тамыры терең, тарыхка бай шаарда өткөрүп жатканыбызга кубанычтамын. Стадиондун ичи жык-жыйма, ар өлкөдөн келген курамалар парады менен оюндардын ачылышы башталды. Кыргызстандын өкүлдөрү өзгөчө шаң менен өттү. Көрүүчүлөрдүн көңүлүн улуттук өзгөчөлүктү чагылдырган кийимдер буралды. Алар параддын алдында башка өлкөдө биринчи жолу өтүп жаткандыгын белгилешип, толкундануусун жашырышкан жок. Мен өзүм атып жүргөнүмө 4 жыл болду. Бул жакка биз 2-3 айдай даярданып келдик да. Биз үчүн аябай сыймык болуп атат. Кыргызстан ушул оюндардын автору. Ошонун эсебинен ушунча курулуш, иш-чаралар жүрүп жатат ушул жердечи, көргөндө көзүң сүйүнөт. Этноспорт жана этномаданиятты даңазалаган оюндарга Кыргызстандан 148 спортчу келген. Алар спорттун 11 түрү менен ат салышты. Таяк тартыш боюнча 6 спортчу күч сынашып, алардын 3-өө алтын байге багындырды. Дагы бирөө күмүш тагынып, 2 спортчу коло медалга ээ болду. Бул оюндарга аябай жакшы даярдандык. Бизде сбор өттү. Атайын мамлекет бизге каржылап сбор өткөзүп берди. Мен оюмча бул Кыргыздын да улуттук оюну. Себеби дегенде бул Манас эпосунда да келет экен, көптөгөн биздин тарыхыбызда бар экен да. Балким каныбызда бар окшойт. Мен оюмча. Көп машыктыруучуларыбызга рахмат. Ошо машыктыруучулар тактика коюп берип, биз үчүн айтып, бизди жакшы даярдаган себебинен деп ойлойм. Таяк тартыштан эркектер арасында Азамат Асановтан сырткары Келдибек Атайбек уулу, кыз келиндер арасында Дилбара Иманканова чемпион болду. Күмүш байгени кыз келиндер арасында Назия Майлыбашева, коло байгени эркектер арасында Бактыөлөт Абылов менен Улукбек Рыспаев алды. Масс рестлинг боюнча Кыргызстан дүйнөдө 2-чи орунда турат. Ал эми алыш күрөшүнөн дагы кыргыз спортчулары мыктылыгын көрсөтө алышты. Алышты бизде баягы Кыргызстандын атын чыгара турган международный үйгө кирген бул. Мурунтан алыш федерациясы көп мамлекетке тараган. Уже ал жакта дагы өнүгүп өсүп атышат. Биздин алыш кулачын, мен жаңылышпайм, кулачын терең жайды. Алыш күрөшүнөн 24 улан кыз келген. Алардын жарымы эркин түрүнөн күчүн сынап, өлкө капчыгына 10 медаль кошо алды. 5-өө чемпион болду. 2 күмүш, 3 коло өлкө капчыгын толуктады. Ал эми 12 балбан классикалык түрүнөн күч сынашып, 9 байге багындырды. Жалпы командалык эсепте классика түрү боюнча 1-чи орунду ээлешти. Эркин түрүнөн кыз келиндер курамасы 1-чи сапка жайгашты. Организатор түрк тараптан $12.000 общий призовой фондубуз бар экен. Ар бир веске бөлүп чагып беребиз. Организаторлор анын өзүнүн бир эрежеси менен беришет экен. Көчмөндөр оюндарына күрөштүн 10дон ашык түрү камтылган. Алардын катарында ашыртмалуу аба күрөшү да бар. Мында балбандар жүндөн жасалган кийим менен чыгып, курдан кармап күрөшүшөт. Ким колунан чыгарса, жеңилди деп саналат. Мелдеште атайын дайындалган жаран алып баруучу болуп, добул бас кагылып, керней сурнай коштоп турат. Бул балбандарга да, көрүүчүлөргө да башкача сезим тартуулайт. Türklerin tarih boyunca burada Ашырмалы аба күрөшүнүн 3000 жылдык тарыхы бар. Орто Түркиянын Газиантеп аймагында таанымал спорт. Эми ал эл аралык деңгээлге чыкты. Жапониядан, Индиядан спортчулар дагы катышты. Абдан кызыгуу жаратууда. Gaziantep şehrinde daha fazla sıklıkla yapılan
Капышмалы аба күрөшү да кызыгуу жаратты. Ал добулбаска кылып, балбандар кийимчен күрөшөт. Кыргызстандан 6 спортчу келген. Алардын 4-өө жеңишке жетишип, өлкө капчыгы 1 алтын, 1 күмүш, 2 коло медаль менен толукталды. Ал эми салттуу жаа атуу спорту боюнча жекелик беттеште кыздар арасында Асель Садырова 3-орунду ээледи. Ошондой эле Ынтымак Мурадил уулу Шарабидин Сапаралиев, Бакыт Токтоматов командалык эсепте эркектер арасында биринчиликти багындырды. Командалык жарышта кыздар коло байгеге татыды. Оюндарды көрүү үчүн атайын Кыргызстандан аксакалдуу аталар, ак элечек апалар келген. Атайлап көргөнү келдим жерди. Көчмөндөр оюну. Ниет кылгандым, барып көрүп келем деген. Geldim 87'de. Kırgızistan bardık жерде elдің ынтымағын oylap ушундай oyunda ötkөрөлү деп birinci, ikinci, üçüncü dünyalыk oyunlarda ötkördük. Oşoğa men daima katışıp жүрөбүз. Көкбөрү көчмөндөрдүн оюндарын көркүнө чыгарды. Кыргызстандын курама командасы кызыктуу оюн көрсөтүп, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Финалдык беттеште казакстандык каршылаштарын ири эсеп айырмачылыгы менен жеңип алды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эң кызыктуу учуру көкбөрү. Аны көрүү үчүн жергиликтүүлөр дагы атарытып алыстан келген кыргыздар да болду. Жумабек Мурзаев Стамбулдан келген. Ал үй бүлөсү менен 10 жылдан ашуун убакыттан бери Түркияда. Бер болот дегенден бери күтүп жүрүп келдик, ошол сезимдер жакшы. Ошо кызым да барам деп канчадан бери көрүп кыргыздар келет экен, кыргыздардын оюн зоктору болот деп ошентип күтүп отуруп алып келдик, кызым үчүн келдик. Күрөштү көрдүк. Дагы кайсы көп оюндарды көрдүк. Балдарга аркан тартыштар болду. Жатмай ошол оюндардын баарын көрүп келдик. Көкпар боюнча дагы 12 жигит беттешке чыгып оюн тартуулады. Көкбөрдө эле, көкпарда эле. Просто берден казан жок, анан 2 тайм, анан правилалар ичинде эмелери бар, правилалар. Ошол эле биз. Эзелтен кыргыздар жылкыга жакын, аттарды аздектеп аргымактарды баалашат. Түркиянын курама командасында дагы жалаң ванга отурукташкан кыргыздар ойнойт. Алар кечээ Кыргызстандын курамасынан утулуп калган, бирок ата-андаш катары көрүшпөйт. Ата журтунан алыс болсо да жүрөктөрү кыргыз деп согуп, мекендештерин көргөнүнө кубанышат. 32 адам келмекчи деп буяка. 12 адам алып келип тургула деди, биз да 12 адам алып келип турдук. Кыргызбыз, жүрөгүбүз кыргыз, өзүбүз кыргыз, өрфүбүз кыргыз, ата мекенибиз кыргыз. Şu kırgızca эле жашап турабыз буякта, өзүбүз айылыбызда. Түркиянын курамасында 12 оюнчу тең кыргыздар. Алар көкпарга дагы, көкбөрүгө да чыгышууда. Бул албетте физикалык жактан кыйын экенин белгилешти. Буга катар өздөрү команда болуп эмес, аламан улак ойногондуктан эрежелерден кыйналып жатканын билдиришти. Аламан улак чабабыз. Ар ким өзү башка. Ошол себептен кичине команда болгонго, кичине аттарды өзү дагы билбейт, биз дагы билбейбиз. Ошол себептен кичине жеңилип калдык да. Бирок жакшы оюн болду. Кыргыздар аябай сонун улактын менен ойнойт экендер да. Алардан кандай команда болушту, ким кандай коргойт, ким кандай эң үчүнө кандай жөнөтөт, эң күчүгө кандай неме кылат, жол ачып берет, ошолорду бардыгын үйрөтүп койдулар бизге. Өздөрү дагы айтып көрсөттү, жана чапканда көрсөтүштүлөр кандай болуп турганын, көп нерсени үйрөнүп чыктык бу жактан. Оюндар менен катарлаш этно-маданий иш-чаралар да өтүп жатат. Кол өнөрчүлөр, усталар колунан жаралган эмгектерин алып келген. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кол өнөрчүлөрдүн, уздардын өздөрүнүн жасаган эмгектерин жарнама кылуусуна жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Дал ушул Изник шаарында, Бурса шаарынын 300гө жакын айымынын колунан жаралган эмгектерди көрүүгө болот. Алардын катарында дал ушул түрк мамлекеттеринин желектери дагы бар. Бул жерде Кыргызстандын желегин атайын көчмөндөр оюндары үчүн 4 күндө жасашкан. Ал арада күн сайын саат 4-тө Кыргыздын улуттук тамак ашы таратылууда. 5 бармак шорпо, кымыз, боорсоктун даамын коноктор сызып, тамшанганын жашырышкан жок. İlk defa yiyorum. Sizde bu sucuk deniyormuş herhalde. Bizde sucuk daha farklı, baharatlı oluyor. Аты чучук экен. Бизде сужук деген бар, бирок ал башка. Азыр биринчи жолу жеп көрдүм. Даамы аябай сонун экен. Негизи түрктөр жылкынын этин жебейбиз, бирок бул жактан мен кыргыз чучугунун даамын таттым. Керемет. Sarımsak dağı koşulat okşoyt. Acılı ayran var bizde.
Даамы кычкыл экен, мен алгач чалап экен деп ойлогом, бирок бээнин сүтүнөн жасалаарын айтышты. Буга чейин мындай суусундук ичкен эмесмин. 15 өлкөдөн келди, ошолордун баарына тамактарыбызды таанытуу, таратуу, кыргыздардын салттарын көрсөтүү, буюмдарын таанытуу ошол максатта келгенбиз. Кышкы жайкы Олимпиада оюндарына альтернатива болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын автору Кыргызстан. Кыргыз эли көчмөн турмушта жашап, ушул күнгө чейин көчмөн маданиятын, салт-санаасын сактап келет. 3 жолу Кыргызстан аябай ийгиликтүү аткарды деп ойлону. Себеби дегенде бул жери менен, салты менен, эли менен бул оюндардын ордасы десек болот да. Алтын ордасы десек болот. Бул салт эн тирүү Кыргызстанда жашайт. Айтыштары менен, акындары менен, манасы менен, тиги када салттары менен бул Кыргызстанда аябай күчтүү жашайт. Бул оюндар аркылуу кыргыздар өздөрүнүн байыркы эл экенин далилдей алган. Түрктөр менен тили бир, кылымдарга таяган тарыхый байланышы бар. 4-чү ири этно-маданий жана спорттук иш-чаранын ачылышына келген Кыргызстандын лидери тарыхый жерлерге барды. Президент Осман Гази жана Орхан Гази мемориалына барды. Мамлекет башчы менен 1-айымга күмбөздүн ардактуу кароолунун курамын алмаштыруу аземи көрсөтүлдү. Осман Гази 1258-1326 жылдары жашап, айтылуу Осман империясын негиздеген. Анын уулу Орхан Гази 1326 жылы Бурса шаарын багындырган соң, атасы Осман Газинин кирезин аткарып, сөөгүн мавзолейге койгон. Оюндар өтүп жаткан Изник шаарындагы кыргыз жоокерлеринин күмбөзүнө дагы президент баштаган делегация барды. Бул жай 1332 жылы Орхан Гази тарабынан салынган. Изник шаарын каратууга катышкан кыргыз жоокерлеринин урматына тургузулган күмбөздө Куран окулду. Эки өлкөнүн кылымдарга таянган тарыхый байланышы бар. Мамилеси соода сатык, маданий гуманитардык багытта өнүгүп келет. Кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн эки өлкөнүн лидери талкуулады. Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдоган стратегиялык кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөнү белгилешти. Оюндар улуттар аралык ынтымакты бекемдеп ширелтет, алыс жакындан келгендердин байланышын чыңдайт, этностор жана элдер арасында толеранттуу мамилени курууга үндөйт. Анын алкагында келечектин ээси болгон балдарга да өзгөчө көңүл бурулган. Бөбөктөр үчүн жаа атуу, чүкө, таяк тартыш сыяктуу 25 оюн талаасы уюштурулган. 5 кишилик клубдар алинде ойнотуyoruz. Ар бир тайпада 5тен бала болот. Аларга коопсуздук үчүн күрмө берип атабыз. Эки тарапка туруп, бири-бирин атууга аракет кылышат. Биз аларга таамай кантип атышы керек экенин үйрөтүүдөбүз. Балдарга аябай кызыктуу болууда. Кезекке туруп күтүп ойноп атышат. Кичинекей Мерт таяк тартышты дароо өздөштүрдү. Алгачкы атаандашын жеңип кубанып турат. Анын атасы атайын көчмөндөр оюндарына алып келген. Уулу ааламдашуу доорунан аз да болсо алыстап, уңгусун унутпаса дейт. Gerçekten çok eğlenceli. Уулум Мертке бул жер аябай жакты. Атайын көчмөндөр турмушу. Дүйнөсү менен тааныштырайын деп алып келдим. Негизи сыналгыдан көрөт, өзүмдү айтып берем, бирок бул жерде бардыгын өз көзү менен көрүүдө. Азыр таяк тартышты тез эле өздөштүрүп алды. Учурда балдар интернетке көп кирет. Ушул сыяктуу аянтчылар андан оолактатып, уңгусун унуттурбайт деп эсептейм. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө Бурса провинциясынын Изник шаарындагы бекер жеринен тандалып алынган эмес, дал ушул жерде 3 ирет оюндар өткөрүлгөн ысык көлдү эске салып турган Изник көлү жайгашкан. Ошондой эле Изник шаарында айбаттуу, кайраттуу кыргыз жоокерлеринин урматына тургузулган кыргыздардын күмбөзү дагы бар. Ал эми 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайсы мамлекетте өтөөрү санаалуу мүнөттөрдөн кийин белгилүү болот. Оюндардын жабылыш аземинде кийинки кезекти кабыл алуучу тарап расмий түрдө жарыяланат. Жазгүл Сейдахматова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Түркия, Изник шаары.